Бүгүнкү күндө адамдардын бири-бирине болгон ачуусу бат келип, адамдар өзүнөн өзү эле кыжаалат болуп, өзүнөн өзү эле ооруп, базарда 1 сом кымбаттап кетиптир десе, ага деле кыжаалат, депутат алмашып кетиптир десе, ага деле кыжаалат, жада калса жолдо машина айдап баратып, бир аз кирип кеткен, бир аз сигнал берип койгон абалдарга деле өзүнчө кыжаалат болуп, нерв болуп урушкан абалдар бизде көбөйдү. Мунун бирден бир себеби бүгүнкү күндөгү стресс, депрессия. Кандай ооруларга, кандай абалдарга алып келиши мүмкүн. Жана ошол стресс, депрессиядан кантип чыгуу зарыл. Бул адамдын психологиялык жактан, руханий жан дүйнө тарабынан чыга албаган бир оор кырдаалдарга туш болгондогу эмоционалдык абал. Мындайча айтканда, ал өзүнүн ишеничин, таянычын жаратылган нерселерге коюп алгандыктан, качан ошол өзүнүн жаратылган, ишенген, таянган нерсесинен кайра удар жегенде, запкы жеген убакытта адам катуу стресске, депрессияга түшөт. Мындай мисалдар толтура. Бүгүнкү күндө ата-энеси казы болуп калганда стресске түшкөндөр көп, ажырашып кеткен абалдарда өзүн жоготуп стресске түшкөн абалдар көп. Кээ бирлери болбогон бир сүйүүгө деле бирөөнү жакшы көрүп калып, аны менен урушуп кетип стресске түшүп, жада калса өзүн өлтүргөн абалдарга чейин болуп аткан окуялар толтура. Ошол сыяктуу эле базарда сахар кымбаттап кеттир, макарон кымбаттап кеттир десе деле үйгө отуруп алып стресс болгондорубуз толтура. Эми стресс, депрессия бул кандай оору жана канчалык деңгээлде адамга зыян алып келет. Стресс, депрессия бул адамдын жан дүйнөсүндөгү руханий оору жана ошондой эле адамды толук түрдө руханий ооруларга чалдыктырат. Анткени стресс, депрессия бул шайтандын эң чоң куралы болгондуктан, бул адамды бул жашоодон үмүтсүз кылып, адамды бул жашоого болгон толук кызыгын жоготот жана адамды өзүнчө түнт болуп, ачуусу бат келип, эч кимге кошулгусу келбейт, эч бир нерсеге кызыгы жок, максаты жок, ушундай бир абалдарга жада калса суицидке барат, өзүн өлтүргөнгө чейин, ичкиликке барат, бузукулукка барат. Анткени Алла Таала Куранда айтат: шайтан адамды кедейчилик менен коркутуп, аны бузуку иштерге түртөт деп айтат. Ошол себептен бул стресс, депрессия толук түрдө шайтандын ролу бар. Жана стресс, депрессия кандай дене ооруларын алып келиши мүмкүн. Стресс, депрессия болгон адамдын башынан, чачынан баштап тырмагын учуна чейинки денелеринин ар бирине чейин таасир берет. Жүрөк ооруларынын бардык түрүнө, ашказандагы гастрит, язва, бүт денедеги жөтөл, жада калса дененин сыртындагы аллергия деген ооруларга чейин стресс, депрессия алып келет. Кандай жолдор менен чыгыш керек? Эң биринчи, Аллахка тобокел күчтүү болуш керек. Биздин Кудайга болгон ишенимибиз күчтүү болуш керек. Анткени адам стресс болот, өткөн нерсеге стресс болот, болуп аткан нерсеге стресс болот, жана эми боло турган нерсеге, кокуй кандай болот экен, эмне болот экен деп келе жаткан нерсеге деле биз стресс боло беребиз. Ошол себептен биздин жүрөгүбүздө Аллахка болгон ишеним бекем болуш керек. Ар бир абалыбыз, келе жаткан, болуп өткөн нерсенин бардыгын бул Аллах Тааланын толук көзөмөлү менен болот. Жана ушул учурдан шайтан пайдаланып, адамды бир эле жашоодон үмүтсүз кылбастан, адамды ибадаттан дагы толук түрдө шайтан тосот. Ошол себептен стресстен чыгыш үчүн сиз менен бизге эң биринчи Аллахка болгон тобокел күчтүү болуш керек. Экинчи, ыйык Куран аяттары менен дем салуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: денеде бир үзүм эт бар. Эгер ошол эт таза боло турган болсо, дененин бардыгы таза болот. Эгер ошол эт бузук боло турган болсо, дененин бардыгы бузук болот. Билгиле, бул жүрөк деп айтат. Демек, сиз менен биздин руханий жүрөгүбүздөгү оору бул бардык денебизге таасир берет. Ошол себептен биз Куран аяттары менен жүрөгүбүздү, адам өзүнүн жан дүйнөсүн, руханиятын толук түрдө тазалай алат. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: Аллахты эстөө Куран менен жүрөктөр эс алат эмеспи дейт. Демек, сиз менен биздин ички дүйнөбүз, жан дүйнөбүз, руханиятыбыз толук түрдө Куран аяттары менен тазаланат. Ошол себептен стресс, депрессиядан чыгуу жолунун бири бул Куран менен дем салуу. Андан кийинки жолу ислам призмасы менен, шариаттын негизинде алып барган психолог менен иштешүү. Анткени өзүбүз билгенде стресс, депрессия бул адамды кайгы муңга салган толук түрдө шайтандын амалы болгондуктан, бул учурда дагы адам Аллахка күнөөкөр болбогон абалда жана өзүнө өзү зулум кылбаган абалда бул абалдан чыгыш үчүн ал толук түрдө ислам призмасы менен, шариаттын негизиндеги психолог менен иш алып баруу зарыл болот. Андан кийин
стресс, депрессия болбош үчүн жана абалынан чыгыш үчүн жүрөктөрдү эс алдырып туруу керек. Алла Таала ыйык Куранда чындыгында инсан алсыз болуп жаратылган дейт. Демек биз алсызбыз жана ооруйбуз, чарчайбыз, эс алууга муктаж болобуз. Ошонун аркасынан дагы көптөгөн адамдар өзүнчө стресс, кайгы муңга кабылышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде силер жүрөгүңөрдү убак тылсы менен эс алдырып тургула дейт. Демек жүрөгүбүздө дагы шариятка каршы келбеген, Аллахка күнөөкөр болбогон амалдар менен ар бир адам өзүнүн хоббиси, кызыгуусу менен дагы жүрөктөрдү эс алдырып туруу, бул ошол стресс депрессиядан чыгууга жана стресс депрессиянын алдын алууга толук түрдө жардам берет. Жана стресс, депрессия болгон адамга жакындарынан сөзсүз түрдө колдоо керек. Анын бир туугандары болсун, ата энеси болсун, көбүнчөсү жубайлар, аялы, күйөөсү болгон убакытта дагы бизде тескерисинче стресс болуп, кыйналып аткан адамга турбайсыңбы, иштебейсиңби, жата бересиң, сүйлөсө жооп бербейсиң деген бир тескери мамиле кылышыбыз мүмкүн. Ошол себептен стресске кабылган адамга дагы туура мамиле жасоо керек. Пайгамбарыбызга кандай Хадижа энебиз мамиле кылгандай, пайгамбарыбыз жаңы вахий биринчи түшкөн убакта пайгамбарыбыз катуу стресс, катуу бир чоочуп, катуу бир корккон абалда үйгө пайгамбарыбыз жамынып жатып алганда Хадижа энебиз айтат: "Сен алсыздарга жардам бересиң, сен аманаткөй адамсың. Демек сени Аллах Таала жөн калтырбайт. Бул абал менен сен өмүр бою калып кетпейсиң" деген сөз. Сен бул абалдан да чыгасың деп пайгамбарыбызга поддержка кылып жардам берген. Ошол сыяктуу биз дагы жакындарыбыз стресске кабыла турган болсо сөзсүз түрдө жардам керек болот. Жана андан кийин күндө эртең менен кечинде окула турган дуа бар. Бул дуа менен адам өзүнү кайгы капага түшпөш үчүн жана түшүп калган кайгы кападан оңой чыгыш үчүн ушул дуаны күндө эртең менен кечинде айтат. Я хайюм, я койюм, бирахматика астагис. Аслих ли шa'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat aynin. О түбөлүктүү тирүү жана кудуреттүү зат. Мен сенин мээримиң менен өзүмдөн коргоо сураймын. Жана менин ар бир ишимди оңдогун жана менин өзүмдүн нафсиме сенин жардамыңсыз бир көз ирмемди да тыштап койбогун деген дуаны күндө эртең менен кеч окуп турабыз.